Шайлоого аттанып жаткан жаш талапкер, креативдүү ой жүгүртүүлөрү бар. Мен ошол сага мындай суроо бергим келет. Эми биринчи жолу аттанып атасың. Шайлоо таза өтүшүнө ишенесиңби? Ошондой эле бул жерде административдик ресурс колдонуп калат же колдонбойт деген кепилдиктерди кандай кабыл аласың? Так, абдан жакшы суроо. Бул мага берилген эмес, жалпы коомчулукту кызыктыра турган суроо. Шайлоо таза өтүш керек, милдеттүү түрдө. Админ ресурсту буга чейин башка шайлоолордо көрдүк. Анын жыйынтыгы аябай жаман болгон. Таза шайлоо үчүн мына президентибиз баш болуп, шайлоо башы эле 4 ирет интервью берди, маек берди. Шайлоону таза өткөргүлө деп. Буйруса мен шайлоону таза өтүшүнө ишенип турам. Анткени бизде буга чейин айрыкча ошол сиздердин учуруңуздарда жанагы пачкалап бюллетень таштаган күндөр өттү. Азыр бардыгы санариптешкен электрондук форматта болот. Бул таза шайлоонун ачык айкындуулугуна бирден бир кепилдик. Эми админ ресурс боюнча айтайын. Кадамжайда шайлоо башталбай жатып Кыргызстанда ызычуу чыкты. Бир жергиликтүү кеңештин төрагасы, атын айтпайын эми талапкердин, паланчыга добуш бергиле, 500 орунду мектебибиз бүтсүн деп кыйкырып чыккан видеосу тарады. Коомчулукта чоң резонанс жаралды. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам чегинде 7,5 миң сом акча менен гана чектелди. Албетте туура, бул эми баары мыйзамдуу көрүнүш. Бирок ушуга окшогон көрүнүштөр шайлоого болгон гана эмес, бийликке болгон ишенимди кетирет. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, бул шайлоону таза өткөрүүгө ар бириңиздер салым кошуңуздар керек. Эмне үчүн? Кайсыл жерде подкуп болуп атса, подкуптун азыр жаңы варианттары чыккан. Шайлоодон кийин арыңды бүтүрүп берем, стадионуңа газон алып берем, же паланча ишинди бүтүрүп берем. Бул дагы добуш сатып алуунун эң мыйзамсыз жолу. Ушуга окшогондор болсо түз кайрылыңыздар, журналисттерге айтыңыздар, укук коргоо органдарына айтыңыздар. Билдирбей акча таратып аткан болсо, аны дагы айтыңыздар. Таза шайлоону бизге мамлекет андан кийин өзүбүз түзүшүбүз керек. Ар бир мэрди теле көрүүчү өзү күрөшүш керек. Үйгө келген торт үчүн же акча үчүн кубанбаш керек. Бул мамлекеттин келечеги. Мен жакшылыктан, таза шайлоодон үмүт артып турам. Таза шайлоо үчүн бул жака талапкерлерге бирдей шарт буйруса түзүлүп атат. Бирок кептин баары элдин өзүндө калды деп ойлойм.